Namaz бул денедеги баш сыяктуу. Намаз жок адамдын дини жок болот. Намаздын өзгөчөлүгү ушуреки, намаз үйүңдүн түбүндө агып турган 5 агын суу сыяктуу. Эгерде улам түшсөң, кир калбай калган сыяктуу эле намазды 5 мал окуган адамда күнөө калбайт. Намаз бул Аллага жакындоонун эң бир чоң жолу. Намазда инсан Аллага жакын болот. Кээ бирлерге намаз окуйсуздар, окуган жоксуңар деп айтып албайм. Намаз окуйсуздар. Субханалла. Биз айтабыз, имансызды биз иманга чакырабыз. Имансыз Кудайга ишенбейм деген адам, Кудай бар, бир далилдерди келтирип, мондай Кудайга чакырабыз. Эми ал эми иман келтирген биз эми ибадатка чакырабыз. Биз азыр каяка баратабыз? Ибадат кылганы баратабыз. Эмне үчүн ибадат кылабыз? Алла Тааланын субхана разына жетүү үчүн. Демек, Алланын разына жетүү үчүн ал жерде биз намаздардын толук окуйбуз. 5 маал сапарда жүрүп 14 күн, машалла. Эми ошол убакыттарда намаздын эң жакшысы өзү туура болгон намаздар экен.